Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. YouTube kanalımızın görüşleri. Bugün hına toralı söz kılayın деп чечтим. Ал айымдардын колуна көрк кошуп, сулуулугун арттырат. Мына ошол хынаны мусулманчылыкта кандай каралат тууралуу же туура эмеспи, пайдасы, зыяны тууралуу сөз кылабыз. Андан тышкары бизге Айсулуу эже тартып көрсөтүп берет. Биринчи эмнеден баштайбыз? Биринчи колду тазалап алабыз, таза алып, анан үстүнөн уже тартып баштайбыз. Анда тартып баштайлы менкине? Ооба, баштайлы. Биринчи тазалап алабыз колду. Биз азыр гүл тарталы колго. Негизи жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Буга ислам дини кандай карайт? Мусулманчылыкта болобу? Ооба, албетте болот мусулманчылыкта. Хына бул натуралдык чөптөн жасалгандыктан эч кандай зыяны жок, дарат өткөзөт. Жана сүнөт хына койгон. Бул канча убакытка чейин кармалат колду? Колду 5 күндөн 10-14 күнгө чейин сактаса болот. Билесиз, мындай хынаны көбүнчө чыгыш тарапта колдонушат. Анан биздин айымдардын колдонуусу ошого табабы кандай? Башында билишчү эмес, бул татуу сыяктуу кабыл алышчу. Сурашып, ооруйбу, тартканда канча айга жетет деп сурашчу. Анан азыр уже билип калышты бардыгы. Мунун пайдалуу жактары абдан көп. Колго экзема же жанагындай кол кесилип эметкенде хына койсо, кадимкидей жумшарып кол. Сөөктөргө, сөөк ооруларга дагы пайдалуу. Демек, колубуз кесилип калса, үстүнө ушундай сүрөттөрдү тартып алсак, пайда дагы анан кесилип калганын көрсөтпөй кооздоп калат. Ооба, анан эме болуп калат, кол жумшак болуп, тери өзгөрөт кадимкидей. Мунун мисалы үчүн ушуну жасаганыңыз канча болот наркы? Например, ушу сүрөт 100-150 сом болот. Достор, колумду көрдүңүздөр да аябай кооз болуп атабы. Эгер кооз болсо комментарийге жаза бериңиздер, жактыбы сиздерге. Азыр мен дагы Айсулуу эженин колуна жазайм, тартам. Анда мага ийгилик каалагыла дагы мен бисмилла деп баштайм.
окшойт. Азамат сиз сонун тарттыңыз, бир кармаганда эле абдан жактыбы? Мен эмгегимди көрүп баалап өзүңүздөрдүн 10го чейинки дейле, 10го чейинки бааңыздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Жакшылап карап, бул жакта меники. Абдан сонун тарттыңыз, бир кармаганда эле Азаматсыз. Бул эже тартып берди, асыл эже, ал эми муну болсо мен өз колум менен тарттым. Мына ушундай эң сонун кооз нерсени тартып берген асыл эжеге азырча билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Бактыңызды келип тартып, бизге түшүндүрүп, айтып, мына маалымат бергениңиз үчүн мен тарткан жакпайсыз сизге. Абдан жакты. Сизге да рахмат мени чакырганың үчүн. Абдан жакты, сонун болду. Эгерде сиздер дагы тарттырам десеңиздер, асыл эжеге кайрылсаңыздар болот. Дагы ушундай жакшы бир маалыматтар менен бөлүшүп турам. Сиз болсо менин каналыма подписация болуп, лайк басып, комментарий жазып, жана подписация бөлүмүнүн жанындагы коңгурону басып коюңуз. Анда кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.